Казакстанда коронавируска чалдыккан 2 адам илдеттен айыкты. Бул тууралуу өлкөнүн маалымат жана коомдук өнүктүрүү министри Даурен Абаев брифинг учурунда билдирди. Эртең 2 жаран ооруканадан чыгарылат. Алар коронавирус илдетинен айыкты, дейт министр. Абаев медицина кызматкерлерине ыраазычылык айтып, жыйынтык маанилүү экендигин белгиледи. 25 мартка карата Казакстанда жалпы 80 адам аталган илдет менен катталган. Жаңы салынган кыргыз-түрк ооруканасы колдонууга берилди. Бишкек шаарында Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда курулган Фучик көчөсүндө жайгашкан Достук ооруканасы коронавируска каршы күрөшүү учурунда колдонуу үчүн Кыргыз өкмөтүнө берилди. Мындай билдирүүнү Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги таратты. Оорукананын имаратын убактылуу пайдалануу сунушун Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги менен Тышкы иштер министрлиги Туркиянын элчилигине жөнөткөн болчу. Бул демилгени Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги колдогон. Аталган ооруга каршы күрөшүү үчүн оорукана Кыргызстанга берилгени айтылды. 6 кабат жаңы ооруканада заманбап реанимация жабдуулары, тийиштүү техника бар. Анын баары атайын медициналык программа менен башкарылат. Учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккан 44 адам катталды. Алардын эң кичинеси 1 жашка толо элек ымыркай болсо, улуусу 86 жашта экени айтылды. Обсервациядагы француз жараны сураныч менен үй карантинине чыгарылды. Обсервацияда жаткан Франциянын жараны ден соолугуна байланыштуу жакындарынын сурануусу менен үй карантинине чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Кыргызстанда обсервацияда жаткан Франциянын жараны инсультка кабылып, ага тийиштүү дарылануу дайындалган. Ал улуттук хирургия борборунда изолятордо жаткан болчу. Ден соолугунун абалы боюнча чет өлкөлүк жаранга атайын медициналык чараларды жүргүзүү талап кылынган. Ага МРТ жасалгандан кийин Тышкы иштер министрлигинин жардамы менен бул жаран жакындарынын сурануусу боюнча үй карантинине жөнөтүлдү. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн республикалык штаб өзгөчө абал учурунда жарандын өзүн өзү алып жүрүү эрежесин жарыялады. Өзгөчө абал учурунда азык-түлүк дүкөндөрүнөн, дарыканалардан, банктардан жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрүнүн объектилеринен башка жайлардын баары жабыла турган болду. Коменданттык саат киргизилгендиктен саат 20:00дөн эртең мененки 7:00 чейин үйдөн чыгууга тыюу салынат. Азык-түлүк дүкөндөрү, дарыкана, банк жана күнүмдүк камсыздоо багытындагы объектилерден башка компаниялардын иштөөсүнө тыюу салынат. Митинг, демонстрация, спорттук жана башка иш-чараларды өткөрүүгө, карантинде болсоңуз үйдөн же обсервация жайынан чыгууга, коомдук тартипти бузууга, өзгөчө абал жарыяланган аймакка барсаңыз же чет өлкөлүк болсоңуз өзүңүз жашаган аймакка жөнөтүлөсүз. Жол кире өз эсебиңизден болот. Жумушчуларды же кызматкерлерди олуттуу себеби жок иштен кетүүсүнө жол берүүгө, чагымчыл ушактарды таратууга. Эреже бузгандарга 300 сомдон 500 сомго чейинки айып салынып же 15 суткага камакка алынат. Жарандын милдеттери: жеке коопсуздукту камсыздоо үчүн чара көрүү, инфекциянын жайылып кетпешине себепкер болбоо, коргоочу каражаттарды колдонуу эрежесин билүү, жаныңызга документтерди сала жүрүңүз, бийлик органдарына коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүү, инфекциянын жайылып кетүү коркунучун байкасаңыз мамлекеттик органдарга кайрылыңыз. Бийликтин ыйгарым укуктары: продукция чыгарып же ташыган компаниялардын ишине таасир этүү, эмгекке жарамдуу адамдарды коронавирус менен күрөшүү үчүн жасалган иш-чараларга тартуу, окуяны көбүртүп жабыртып жибербеш үчүн ЖМКлардын ишин тескөө, автоунаалардын кыймылын чектөө жана текшерүү, үлпөт жана башка тойлордун өтүшүн көзөмөлдөө. Эгер компаниялар баш ийбесе, алардын техникасы менен имараты мамлекетке чегирилет. Коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда коомдук транспорттун, анын ичинде жүргүнчү ташыган шаардык жана жеке таксисттердин ишмердиги токтотулат. Эрежеге баш ийбеген такси кызматтарынын жана жүргүнчү ташыган жеке таксилердин унаалары атайын токтотулуучу жайга киргизилип, айдоочуларга мыйзамдын негизинде тиешелүү катуу чаралар көрүлөт. Бул тууралуу 25 мартта Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда өзгөчө абал учурунда коомдук транспорт каттабайт. Ошондой эле такси жана жеке менчик унаалар менен элди ташууга болбойт. Белгилей кетсек, 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Бул аймактарда кечки 20:00дөн таңкы 7:00 чейин коменданттык саат күчүндө болот. Бул убакытта адамдардын жана автотранспорттун кыймылы токтотулушу керек. 25 мартта Бишкекте коомдук транспорттар токтотулганы менен таксилер кызмат көрсөтүп жатканы айтылууда.
Бүгін 25 мартта 112.500 ақш долларына ташу есеби жоқ қошымча 30.000 экспресс-тест сатып алуу маселеси чечилди. Жакынкы күндөрү экспресс-тесттер саламаттыкты сактоо министрлигине келип түшөт. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Республикалык штабдын тапшырмасына ылайык Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги менен биргеликте медициналык каражаттарын, анын ичинде COVID-19 коронавирус инфекциясын аныктоочу экспресс-тесттерди сатып алуу боюнча иштерди жүргүздү. Буга чейин Кыргызстанда 22.500 ақш доллар суммасында ыкчам тартипте 5.000 экспресс-тест сатып алынып жеткирилген. Ал экспресс-тесттер өкмөттүн эсебинен иш жүзүнө ашырылган. Учурда Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган 44 учур катталган. 25 мартка карата обсервация жайларында 585 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат.